Азыр скрити наркокурьерство деген нерсе өнүгүп кетти. Айны статистика боюнча Москва биринчи орунда турат экен бул нерсени. Москвага биринчи жолу ишке келген киши негизинен психологически өзүнү даяр кылып келиш керек да. Жеңил нерсенин өзү жок. Мен өзүмгө ишенем, баарына өзүм как бы талкалайм. Өзүмө ишенем деген маанында. Ошондой. Оңой иштин өзү жок биякта. Вообще оңой эле жумуштун өзү жок. Биздин артыбызда дагы көзүбүз бар. Жүргөндө деле үчүп жүрөбүз. Короче, үчүн айтып атам, балдар оюнга берилип кетип, оюнга акча салышып атат. Именно ошо онлайн игра деген нерселер бар, кирип алышып туруп, тапкан айлыктарынын баарын ошол акчага тийип коюп туруп, тапкан акчасын ошо кетирип атат да, уротуп атат. Assalamu alaikum ekendештер. Биздин швейный цехке тигүүчүлөр азыркы учурда талап кылынат. Биздин адрес метро Шолковская. Метродон чыкканда 10 минутталык жол, 10 минутталык автобус менен 5 остановка. График убактыбыз болсо 9-дан 7-ге чейин 6-1 график. Зарплата 1 айда 2 жолу берилет. Цехте коллектив дружный, цехничий уютный, холодильник, микроволновка бүт бардыгы бар. Намного рубашкалар тигилет. Сложностьна жараша сценалары, стойка воротник, обычный мужской, женский рубашкалар тигилет. Худилер тигилет, худилер тигилет, шым, футболка. Келиңиздер, алдыда номерлерге кайрылып, чалсаңыздар, толук маалымат беребиз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен YouTube аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Баарыбызга белгилүү, Орусия жергесинде дээрлик жаштарыбыз курьердик ишке көбүрөөк ыкташат. Анын артынан айрымдары жагымсыз окуяларга кабылып калганын дагы угуп көрүп жүрөбүз. Бүгүнкү биздин маегибиз дагы дал ушул өңүттө өнүкмөкчү. Бул иштин оң жана терс жактарын бизге менин маектешим көптөн бери курьер болуп иштеп келе жаткан биздин мекендешибиз Рахим Тангиров айтып бермекчи. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Москвада азыр саат 5 болуп калды. 5ке чейин канча буйрутма жеткиргенге үлгүрүп келдиңиз? Негизи биздин жумуш, курьерский жумуш, доставка ошол сезонный. Сезонга байланыштуу, мезгилге байланыштуу. Основной бизде деген Москвада, именно шаарда, июлдун ортосунан сентябрга чейин ушу 1-1,5 ай тегерегинде сезон башталат. То есть бул деген сезон деген отпускка кетип калышат орус жарандары, россиян жарандары, то есть москвичтер. Ошого байланыштуу бизде заказ аз болот. Заказ аз болот дагы 1 ай, 1,5 ай тегерегинде заказ аз болгон учурда гана биз аз кылып калабыз. Азыр мына 8 саат координатор бизге назначить кылат сааттарды, иш сааттарын. Биз өзүбүздүн программабыз бар. Алыбыз жетишинче биз ачып коебуз. Ошонча саат иштегенге мен алым жетет деген. Анын координатору аны отметка кылып коюшат, белгилеп коюшат. Ушунча эртелептен же ушунча сааттан ушунча убакытка чейин иштейсиң деп туруп бизге иштөө мөөнөтүн беришет, саатын беришет. Анан ушул сааттын ичинде колдон келгенче аракет кылабыз. Саатына бизде өзүбүздө именно самокатта, мен иштеп аткан компанияда нагрузочный план бар. Саатына 3төн ашык заказ кылышым керек. Азыр мен уже заказдарды наоборот көп кылдым. Жетишинче канча көп кылсаң, сенин ошо рейтинг деген нерсе бар, ошого зависит этет, влиять этет. Сен канча көп кылган сайын, заказ ташыган сайын, и сага отзыв, комментарий, жакшы комментарий келишине карап туруп, координаторлор сага ошончо көп саат берет. Ошо кардарыңардын силер жөнүндө жазган жакшы
отзывдарына карата дагы силердин ишиңерди көбөйтүп берет экен да. Эми бул негизи андай эмес, бирок какой-то кайсыдыр деңгээлде бир таасир көрсөтөт. Бул деген мисалы үчүн биз кардарлар бизге келип аткан, биз үчүн именно бир курьер үчүн келип аткан жакшы отзыв комментарийди биздин администрация биринчи орунда, жогоруда администраторлор көрөт, окуйт. Танышып чыккандан кийин аларга биринчиден жакшы впечатление калтырабыз биз. Алардын какой-то бир довериясына кирип калабыз. Ушул жактан бизге плюс жагы бар. Эң көп болгондо бүгүн бир күндө канча аткарышың мүмкүн? Канча заказ? Мен эми рекорд кылганым 92 заказ болгон. Бир күндө, бир сменада 16 саатка чейин иштейм негизи. 16 сааттын ичинде 91 заказ кылганмын. 91 заказ жеткиргенмин. 91 заказ деген бул деген аягы 15 саат бизде жалаң 15 саат берилет доставка. Калган 16 сааты, 1 сааты ошо складтын өзүндө Dark Store деп аталат. Ошо Dark Store'да заказ жабылат. Калган 1 саатыны ошо жанагы уборка, тазалоо иштери, вкладка деп коет товарлар, ошого жардам беребиз. Ошо өзүбүз үчүн, өзүбүздүн Dark Store үчүн, тазалыгы үчүн 1 саат берилет. Ошо 1 саатты эсепке алып алганда 15 сааттын ичинде 91 заказ кылгам. Бирок ушундай балдар бар. Бул деген эң бийик көрсөткүч эмес. Ушундай балдар билем, мен менен чогуу иштеп жүргөн балдар 100 заказды. Андан да көп кылгандар барбы? Андан да көп заказ кылгандар бар. Бул деген бизде заказдар эки түрдүү заказ болот. Ближний заказ, дальний заказ деген нерсе. Алыскы заказдар бар. Канча көп алыскы заказды алган сайын сенин ошо берилген убакытка такап заказ аз кылышка эми болуп калат. Эгерде жакын заказдар алып ташый берсең, жакын заказдар ташыган сайын заказың деле количество заказ тоже соответственно увеличивается. Вот ушундай да. Буйрутманы өзүңөр тандап аласыңарбы? Буйрутманы биз балдар ар кандай складта өзүнүн плановый, масштабный эмесине карап туруп курьерлер иштейт. Кээ бир кичинекей складдарыбыз бар. Ал жерде 7-8 бала иштейт, только курьер. А бизге приоритетный складдар катарына киргенге байланыштуу бизде 10дан зыяд курьер иштейбиз. Соответственно, бизде баарына компьютер приложение управлять кылып турат. Бизде ошо канча минутта жеткиребиз, качан келебиз, кайсы минутта канчанчы заказды беришибизге карап туруп, компьютерге карата биз очередь тандап алабыз. То есть кезектешип алабыз ошо заказдарды. Москвада мекендештерибиздин көбү эле ушул курьердикте иштешет жаш балдар. Анан чочулагандар дагы жок эмес, бул коркунучтуу деп. Бул курьерде иштөө канчалык коопсуз? Бул баары адам өзүнө зависит этет, өзүнө тийишелүү нерсе. Кээ бирге коркуп иштеп аткан жаштар бар, туура, бирок алар дезинформация алган жаштар, балдар, мекендештерибиз эсептелет. Потому что өзүм дагы ушул мен иштеп аткан жерге сунуш кылганда кээ бир тааныштарым айткан, биз коркобуз, потому что азыр скрытие наркокурьерство деген нерсе өнүгүп кетти. Айны статистика боюнча Москва биринчи орунда турат экен бул нерсени. Ошондон коркушуп, вкладка курьерлерге ошо нерсени таштап коюшат экен. Жанагы алар кармалышып, өмүр бою ошо түрмөгө кетип калыш эмеси рискованность көп экен деп туруп айткан үчүн мен өзүм текшерип көрдүм бул нерсени. Тааныштардан жок. Биз частный компания, государственный компанияда иштеп атабыз. Частный эмес, государственный компания, мамлекеттик деңгээлдеги компанияда иштеп атканыбыз үчүн товарлар только бир жерден алынат. Ар кандай жерден эмес. Бар некоторые кээ курьерлер бар, биз общение кылып турабыз. Ошо байланышка чыгып турганда алар айтат, көчөдөн эле жолугуп калып туруп сурайбыз. Алар мен частный курьермин, то есть эч кимге эме жок. Өзүм эгемендүү курьермин, өзүм заказ алам, кааласам заказды отмена кылам, кааласам кайтарып берем, кааласам иштейм, кааласам. Вот ушундай курьерлер
Ой, рискованный. Ким каяктан заказчик, каяктан алат, коробканы барып алып кетет, коробканын ичин ача албайт ал курьер. Вот возможно, акысы жок, а? Ачканга вообще акысы жок, тийбеш керек. Аны экинчи бир пункт Б адресатка алып барып бергенден кийин ал жерде мисалы үчүн ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Камера подъездерде, ар бир үйдүн подъездинде камера бар, камера зафиксирует. Случайно түшүп калса, эртең ага кыйын болуп калат. Мисалы үчүн күч органдар кызматкерлер суроо, ар кандай суроо болуп издеп келип калышы мүмкүн. Ошондой нерселер бар. Бирок бизге андай нерсенин тиешеси вообще жок. Мисалы, сага берилген заказ кардарыңа жеткиргенчекти канча кишинин колунан өтөт? Ошол жердеги сага берип аткан киши салып коюшу мүмкүн эмеспи? Сырттан бирөө менен байланышып. Жок. Мына мисалы үчүн бизде процесс, алгоритм заказ түшүшү и клиенттин кардарынын колуна чейин жеткирип бериш алгоритмин мен сизге азыр айтып берем. Алар через приложение аркылуу заказ кылганда ал түздөн түз программа аркылуу компьютерге түшөт. Ал компьютерде бизден бир гана киши сборщик деп коебуз. Ошо помещениянын ичинде, үйдүн ичинде туруп собирать этет, терет ошо заказды. Мисалы үчүн бизге да баарыбызга көрүнүп турат бул нерсе. Биз да байкап туруп көрсөк болот приложение аркылуу. Ким терип атат, ким кантип собирать этип атат аны, кандай деңгээлде терип атат, биз курьерлерде көрүп турушубуз мүмкүн ал заказдар. Мисалы үчүн 15 товар деп жазып коет, 15 товар, 15 позиция боюнча кардар заказ түшүп аткан болсо, ошону бир гана сборщик гана терет. Болду. Терип сразу бизге жеткирип берет сборщик. Ошо бир гана складтын ичинде болуп аткан нерсе. Биз алабыз, сумкага өзүбүз салып туруп чыгып кетебиз. Болду. Башка эч ким тийбейт бул. Бизден кийин экинчи пункт бул клиент кардардын өзү болот. Буга чейин Москвада дагы башка жумуштарда көп эле иштеген болушуң керек. Анан кандай салыштырат элең? Айырмасы эмне? Жеңилби же айлыгы көппү? Жок, Москвага биринчи жолу ишке келген киши негизинен психологически өзүнү даяр кылып келиш керек да. Жеңил нерсенин өзү жок. Мен өзүмгө ишенем, баарына өзүм как бы талкалайм. Өзүмө ишенем деген маанада. Ошондой. Оңой иштин өзү жок бuyakta. Вообще оңой эле жумуштун өзү жок. Айтат эмеспи, эгер сен проблеманы чечип туруп, проблеманы чечем деп туруп ынтылба, ал проблемага сен өзүңдүн мамилеңди өзгөрт дейт го. Ошондо оңой чечесиң проблеманы дейт. Биз ошо бул проблема негизи биздин аятыбыз серийный проблемалардан турат да. Бирди чечсең, экинчиси каяктан чыгып турат. Ал биз обречен ошол нерсеге. Проблеманы жашоонун өзү проблема. Жашоонун өзү негизинен проблема. Жашоо турган токой проблемадан турат. Вообще. Анан эгерде бир проблеманы чечтиңби, экинчи проблеманы чечесиң, үчүнчү, төртүнчүнү, 5 ушинтип эле чечесиң, төртүнчү, бешинчи проблемадан кийин сен уже жашоого болгон мамилең сууп кетет. Жашаң почти келбей деле калат, потому что сенин мээң бул жашоодагы проблемаларды башкача кабыл алып баштайт. Кандай? Проблема эч качан бүтпөйт экен. Бул проблемаларды чечкен сайын дагы бир проблема келип атат. Бул камар көп жерге отуруп алып турабыз да негизи. Эгерде сен өзүң мамилеңди өзгөртпөйүнчө, мээң сени алаксытып, ошентип жашоого болгон кызыгышың калбай калат. Ошондуктан сен өзүң ойлонуп, ошо кандай мамиле, кандай атмосфера создавать этип атасың ошол проблеманы чечкенге. Жеңил атмосфера менен, жеңил көз карашта карасаң, оңой чечип кетесиң ошол проблеманы. Өзү биринчи орунда эч кимге ишенбеш керек. Өзүнө ишениш керек адам. Ошого жараша бул жерде ошентип бир өтө кыйын, сен билбейсиң, билбей туруп бир кыйын бир жумушка орношуп алдың. Бирок ошол жумуштап жүргөн жериңде үйрөнүшүң керек биринчи, анализ кыласың. Анан иштен бошошуң керек болуп калса,
постоянно экинчи жумушту барып тапмайынча биринчи жумуштан эч качан бошобош керек. Биринчи жумушта тактап туруп, анан экинчи жумушту бошош керек. Мен жаңы келип аткандарга да эле айтып кетер элем, коркпой келип туруп, коркпой жумушту тандабай орношо бериш керек. Шарттын бирдике оңолуп болгондон кийин гана экинчи жумушка орношсо боло берет, коркпой. Ушинтип опыт набирать этет, опыт ашып барган сайын өзү жакшы жумуштарды тандап алат. А мен азыр доставкада жүргөнүм себеби бул жерде жакшы төлөп берет. Жумушу, ответственность азыраак, зарплатасы көбүрөөк болгон үчүн мен башка жумушка караганда азыр ошол жумушта жүрөм, иштеп. Жакшы төлөп бергенде канча төлөй, бир айда канчага чейин жетет дейм айлыгыңар? Мен азыр учурда сезон заказ аз болгон учурда мен 90 000 иштейм. Бул деген 4 күн 5 күн эс алам, выходной болот. Получается 25-26 күндө бир айда 90 000 алам. Сезон аз дегенде? Эртең мына сентябрдан тарта күзүндө башталат. Ай сайын бизде пресс-курант өзгөртүп турат, потому что биздин фирма өзүбүзгө чат группага таштап турат, информировать кылып турат, информация берип турат. Ушу кийинки келаткан айда ставкаңар ушунча кошулду деп туруп бизге маалымат берип турат. Ошол маалыматка жараша биз өзүбүздүн бухгалтерский учетубузду карап, план түзүп иштейбиз ошого жараша. Типа мына бул айда 80 000 зарплата алсам, эмки айда примерно 90-95 000 алат экенмин. Же болбосо 100 000 алат экенмин. Декабрдан башталат, декабрдан мартка чейин 4 ай, 3 ай бою биз айына 120-125 000 рубльдан жабабыз, зарплата алабыз. Ушундай. Анан силер дайыма буйрутма жеткирип жүрүп, кардарларыңар менен деле ушундай тааныш болуп калдыңар болуш керек. Негизги кардарыңар ким экен? Мындай картаңдарбы же үйдө отурган энелерби, байкадыңбы ушуну? Ооба, бизде негизинен 80% кардарларыбыз жаштардан турат. Жаштар. Тескерисинче жаштарбы? Ооба, жаштар. Эмнеге? Потому что чүнкү дегенде себеп азыр бул айна вот доставка основной бизде карантин учуруна өнүгүп баштады, доставкага болгон муктаждык, ошо курьерский службага. Карантин башталды, офистагы жумуштар жабылып баштады, этап уже удаленный, дистанционный жумушка өттү. Ушундан тарта бизге болгон талап ашты. Алар үйдөн туруп заказ кылышка үйрөнүп алышты. И дальше уже карантин мезгили бүтсө дагы, запреттер көп жерден алынса дагы, алар уже көнүп алышты. Үйүнөн туруп иштеп заказ кылганга. Основной бизде жаштар. Мына барганда подъездде көбүнчөсү картайган пенсионерлер отурушат. Бизди ошо көрүп туруп, барганыбызды көрүп туруп, алар дагы кызыгып суроо салышат да. Бул жаштар өтө жалкооланып кетишти. Булар өздөрү бышырып даярдап жебейт. Силерге магазинге барып алып келбей. Биз аларга жараша эмне? Биз жообубуз дайын. Благодаря их мы же сейчас работаем. Благодаря их. Не говорить такого плохого нашему клиенту. Каждый клиент для нас потенциальный клиент. Каждый человек. Деп туруп түшүндүрөбүз да. Биз ошентип айтып кетебиз. Анан көбүнчө азыр жаштар интернеттен иштешет да үйдө, ошолор дагы ошого дагы байланыштуу. Полный. Көпчүлүк учурда ошо курьерлер жол эрежесин бузушат деп көп айтылат да. Силерде жумушка аларда ошол жол эрежелери менен тааныштырып, ушундай окутуулар болобу? Бизде атайын жол эрежеси боюнча окуу курстары же атайын ушундай убакыт берилген эмес, берилбейт дагы. Бизде только администрация жагынан предупреждение гана бар.
То есть соблюдайте ДТП во время доставки деген нерсесі бар. Аны күндө инструктаж деп аталат бизде ал нерсе. Ошо инструктаж боюнча иштегиле деп коет. Биз аны күндө карап, окуй берип, уга берип, биз уже жат болуп кеткен. Бирок биздин жумушубузга байланыштуу жол эрежесинде стабильно, постоянно, ар дайым жол эрежесини сактай ала бербейбиз биз. Андай колубуздан келбейт, потому что бизге өтө кыска убакыт берилген. Ошончо ошол кыска мөөнөттүн ичинде жеткиргенге аракет кылабыз. Соответственно, жол эрежесинде бузганга туура келет. Ооба. Көчөдө жүрөсүңөр, анан ар кандай окуяларга дагы көбүрөөк калсаңар керек. Ошондойлор болобу? Мисалы, полиция кызматкерлери дагы дайыма көз алдындасыңар, бат-бат кармап, ушинтип ушундай окуялар боло бербейби? Жок, андай окуялар боло бербейт. Бизде анча-мунчасы кармай албайт. Биз карматып койбойбуз өзүбүздү. Биздин артыбызда дагы көзүбүз бар. Жүргөндө деле үчүп жүрөбүз. Короче, боковое зрение деген нерсе бар. Мисалы үчүн да бул биздин профессиональность деңгээлибизге байланыштуу. Ар кандай өзүнө ас курьер, мындай профессионал деп билген курьер чыга электе эле, складтан чыга электе товарды клиентке баргыча бүт жактан ойлойт. Бүт жактан каякта эмне бар, кайсы точка, кайсы поворот, кайсы бурумда, кайсы знактар бар. Барысыны биз өзүбүз живой навигатор, өзүбүз үчүн живой навигатор болуп калганбыз да. И кайсы мезгилде, кайсы күндүн кайсы маалда, кайсы жолда, кайсы бурумда ДПСниктер турат, күч органдар кызматтары турат, келип калышы мүмкүн. Ошого чейин билебиз биз баарыбыз. Ошону рассчитывать этип чыгабыз да, заказ. Каждый заказды ала чыкканда. Ошондой. Ошондуктан биз анча-мунча кол кармата бербейбиз өзүбүз. Алар токтогонча эле силер күчүп кетсеңер. Болот, ушундай случайлар болот. Кээде биз складта өзүбүздү очередибизде очередной кезектеги заказды алган учурда кээ бирлер чуркаган бою складка кирип келет. Ошондо өзүнүн путешествиясын айтып баштайт. Мени ДПСниктер кууду, мен ушундай усталык менен, ушунча мастерстволук менен качып жок болуп кеттим. Мактап баштайм. Ошондой учурда уккан интересно да, кызыктуу бизге. Кантип качканга жетишти ал. Неге? Бирок эгер логично ойлоп карасаңыз, бизди кармап алып туруп штрафка тартса, биз болгону 400 сом же 250 сом рубль эле төлөйбүз. Эми алар ойлошот. 250 сом эле штраф салсак же 400 сомго штрафка тартсак, достоин ли этого, стоит ли этого догнаться кармаганга деп туруп ойлонот болуш керек. Ошондуктан бизди кууса, биз домдарды аралап качып кирип кеткен маалда алар уже трассадан бияка кире албайт да. Көбүнчөсү калып калат. Биз дальше кетип калабыз качып. Ошондой случайлар болот каждый курьерде. Мен мисалы үчүн 2 жыл бою иштеп аткан болсом, мен вообще качкан эмесмин бир жолу. Бирок мен коллегаларым болгон ошондой нерсе. Анан чет жакта жүрүп, ушундай кыйынчылык менен таап атабыз да акчаны. Анан кайсыл жакка инвестиция кылып атасың? Инвестиция. Акчаны Бизде деген биринчи орунда Кыргызстардык стройка. Москвага өзүңдөн биринчи планың жетип келет да, бияка. Биз планды деген үйдө туруп эле кылып койгонбуз да. Москвага барсам, ушундай кылам, ушунча зарплатага иштесем, ошо үйгө жиберем, ошо. Инвестиция бизде ошо турак жай болот. Жер алыш, участка салыш, үй көтөрүш деген нерсе бар. Мен инвестициям ошого эле кетип калды иштеген таптым. Үй курууга, Үй курууга кетип калды. Бияка келгенде бүт үй бүлөмдүн ответственностун алып келгенмин. То есть бияка келдим, үй бүлөмдү өзүм лидерстволукту өз колума алганым үчүн полный үй бүлөмдү өзүм бакканмын, өзүм эме кылганмын. Так что ар кандай келаткан мен ойлойм да, как
практичный человек деп коет эмеспи, ошондой тажрыйбасы бар адам катары мен кайсы бир кыргыз жаштарына сүйлөсөм, алар баары мен сыяктуу как стереотипно үй бүлөмдү багышым керек, ата энем мени карап калган, менден бөлөк эч ким жок үйдө карай турган. Ошондой мненияларды угасың. Ошондой укканыңдан кийин сен эмне дейсиң? Жакшы, молодец, сен үй бүлөң багуучусу турбайсың бияка. Мейли, жибер деп туура кеңеш берип коесуң, болду. Дальше ал кандай оюну, сиз эмне ичинде кандай бир эмеси бар, ой пикири бар, сиз билбейсиз. Ошондуктан мен өзүм дагы ушул максатта ушундай болуп келгенмин. Калгандар деле неге эле ушундай жаштар баарысы? Билбейм эмнеге. Каякта мен уга элекмин да, бияка Кыргызстандан келип туруп, мен өзүм үчүн иштеп туруп, өзүм окууга кирем. Өзүм окуумду Москвадагы же Петербургдагы вуздардын бирөөсүнө кирип туруп, өзүмдү жүгүмдү өзүм көтөрөм деген, өзүм үчүн инвестиция кылам деген жаштардын өзү жок, мен көргөн эмесмин. Лично ачыгын айтсам. Же бир курстар бар, IT курстары бар, компьютер боюнча. Ошо курстарга окууга кирем, келечекте ошону окуп туруп, бияктан дипломду алып туруп, үйгө кетем деген жаштарды мен көрө элекмин да, уга элекмин. Бардыгы зарабатывать үчүн келишет бияка, иштеш үчүн келишет, үй курам дейт, кредитимди төгүшүм керек дейт, кутулушум керек дейт, карызга батканмын, карызды кутулуп алайын дейт. Все, болду. Качан мушулар баары проблемасын чечкенден кийин уже дальше расслабление башталат адамда. Мен мына кутулдум, мен уже үйүм бүттү, эми кайра кетишим керек деп туруп, кетишти ойлоп кетип калат көпчү. Андан кийин уже башталат баардыгы. Ошондон кийин ойлош керек. Ошондон кийин инвестицияны киритиш керек, негизи. Айылда деле мисалы ошол үй бүлө баласын жөнөтүп атканда, ошол үй бүлөнүн милдетин алып келди, бирок ал жакта деле сен айткандай проблемасы бүтүп калбайт да, биринин артынан бири чыгат. Бирок жаш эле 18ге толуп элек балдар келет дагы, бул жакта өмүрү өтүп кетип атат 10 жылдап. Андан кийин өз үчүн жашоого, өз үчүн акча табууга акыбалы да, ден соолугу да жок болуп калып аткан учурлар өкүндүрөт да. Андайлар көп, ооба. Мисалы үчүн мен ушундай балдарды, мына мен өзүмдөн сүйлөп атам. Мен заводдо иштеп жүргөмдө бир жакшы, аябай жакшы бала, окумуштуу бир бала келди. Образованный бала. Мен менен чогуу иштеп калды. Аны ой жүгүртүү да башкачараак да, кругозор башкача. Необычный, как кыргызский. Совсем башкача. Мен ага өтө катуу сыйлай баштадым дагы. Бирок менден аябай жаш болгон үчүн мен ага башкача көз карашта карай баштадым да. Сен жаш. Мага окшоп өмүрүң мындай өтүп кетпесин да, сен азырттан ойлон. Давай мен сага совет берем, сен ошону акырын аткарасың. Бирок кийинчерээк билдим, анын деле ошо бас баягы, баятам таягы сыяктуу проблема менен келген. Ал өзүнүн ички эмесинен чыгып кете алган жок да. Чыгып кете албай, ошо проблеманы ошол жерден эле чечип туруп, баягы айткандай, ошол проблемасын чечкенден кийин эми башта деген кеп кеңешимге укпай, уже чарчап, слабыйлашып кетип калды бияктан. Вот именно ошондой жаштар эгерде укса, өзүнөн чоңдарды, старшийларды кандай эме кылганды укса, кандай кылыш керек, кийинчерээк бекемирээк мындай кармап туруп, как дос катары эме кылса, ошолорго чоңойгондо оңойраак болмок да. Өзүнө кандай кылып туруп, үй бүлөсү болсо, үй бүлөсүн алып чыгып кеткенге ошондой жаштар айта кетерим, стереотипный. Биздики мисалы үчүн бөлөкчө бир жаңылыкты айтсаң, ал советтерди угат, бирок аткара албайт. Бир гана мисал. Жанагы айткан баламда деле мисалы үчүн сиз совет бересиз, сизге караганда өзүнүн жакын тегеректе, жакын туугандарынан көп сүйлөшөт. Эми өзүңүз ойлоңуз. Жакын туугандарынын сөзүн угабы, айтканын кылабы, же сиздин айтканыңызды кылабы? Алар сизге караганда алардын айран чөйлөсү, алардын эмеси таасири көбүрөөк. Ошон үчүн сиз ойлоп каласыз да, мен
айткандан кийин уже бул угуп туруп биягынан чыгып кетет же болбосо зачем просто так совет берип дейсиз да, мисалы үчүн тарбия кылып эмне кыласың, күчүңдү кетирип энергияңды кетирип дейт. Мен ушул учурдан пайдаланып өзүбүздүн бизден кийинки кичинекей инилерибизге бияка иштейм деп келген, ак эмгек менен акча тауып үй бүлөсүн багам деген жаштарга бирдекени айтар элем да. Мен көп байкап жүрөм, магазиндерде мисалы үчүн иштедим, администратор болуп иштедим. Соответственно, менин колума өзүбүздүн мекенден, Кыргызстандан кыргыз балдар, кыздар келет. Мен аны ишке кабыл кылам. Анан кантип иштеп атат, эмне кылып иш учурунда эмнелер менен алек болот. Сен өзүңдүн персоналыңды ошо администратор катары көрөсүң, байкайсың да, текшересиң. Көбүнчөсү азыркы балдарга көбүнчөсү карап байкасам, отурса да колунан телефондо игра ойнойт, оюн ойноп калат, турса дагы оюн болуп калган. Үйүнө барып даже билем, үйүнө келип туруп жата калбай, тамак ичпей сразу телефон колунан түшпөй, игра ойноп, оюн ойноп жатат да. Анан эртеп неме башталат? Уйкусуздук, уйку канбай калат, жумушта уже нерв кашайып баштайт. Ага айткан сөзүң, советтериң кирбей калат, укпай калат. Баары ошо уйкунун эрежеси бузулгандан болот. Эмне? Ошону айтар элем, колуңарда смартфон деген нерсе барбы? Аны пайдалуу нерсеге жумшаш керек. Иштетишине каалайт элем, айтып кетер элем. Мисалы үчүн познавательный YouTube'дан көрсө болот, информация алса болот. Пайдалуу жакшы нерселер бар. Бул кичинекей ошол электронный нерсе көп пайдалуу нерсени берет бизге. Ошо азыр келип аткан инилерибизге, карындаштарыбызга, бардыгы эже байкелерибизге айтар элем, ошо пайдаланып аткан ошо колундагы телефондан максимально пайдалуу жагын көрө билсин, иштете билсин. Бул үчүн атайын курстарга жазылып барыштын деле кереги жок. Жөн эле ошо YouTube'га кирип же Google'дан кантип дистанционно маалымат алса болот деп туруп жазса, өзүнө керектүү болгон ар кандай темаларда видеороликка, картинка же бир булактарды чыгарып берет, окуп же көрүп турса болот. Потому что мен эмне үчүн айтып атам? Балдар оюнга берилип кетип, оюнга акча салышып атат. Именно ошо онлайн игра деген нерселер бар, кирип алышып туруп, тапкан айлыктарынын баарын ошол акчага тийип коюп туруп, тапкан акчасын ошо кетирип атат да, уротуп атат. Ошондой жаштарды көрдүм мен. Анан уже психикасына, психологиясына өтө тез таасирин тийгизет бул нерсе. Сразу психологический расстройство башталат аларда. Маанай чөгүп кетет, эчтеке жакпай калат, апатия башталат, эчтеке кызыкпай калат. Ою полный эмеге каратылат. Ошо кантип эле ошо акчаны кайтарып алсам болот. Аны размышлять этпейт да. Мен ушул нерсени, ушунча акчаны ушундай кылып кетирдим. Не кылыш керек? Экинчи жакын жолобошум керек. Аны ойнобошум керек. Проблемамы чечкенге себептерини издеш керек болот. Андай кылбайт. Башка бир методко оңой жакы өтүп алат. Ал нерсе еще глубже аны проблемасы тартып кетет ошо. Мен кол астында дейм, кандай? Мен менен чогуу иштеген жаштарды көрдүм, байкелерге чейин көрдүм, кандай ал нерседен алысыраак жүргөнгө аракет кылышын айтар элем. Анда биздин сөзүбүздү жыйынтыктоочу дагы убактыбыз келип калды окшойт. Эркен микрофон. Бизде ошол сиздин каналыңызга кирип, ошол видеоңузду көрүп аткандарга баарына ак тилек, өзүмдүн калоо тилектерим, чын ден соолук каалайм. Сиздин көрүүчүлөрүңүз аябай көбөйүшүн каалайм. Сизге дагы чын ден соолук каалайм. Балдарыбызды дагы иш менен параллельно окушуну, бир
YouTube'дардан жакшы информация, только жакшы информация алышына тилейм. Калоо тилектерим ушул. Рахмат, өзүңдүн иш күнүңдөн бир аз убактыңды бөлүп мага сүйлөп маектик бергениң үчүн. Силердин да ишиңерге ийгилик, аман эсен мекенибизге. Рахмат. Сизге да Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү маегибизден бир аз болсо дагы өзүңүзгө пайдалуу нерсе ала алдыңыздар деп ойлойм. Биздин видеого лайк басып, комментарий жазып, өзүңүздүн тааныштарыңызга бөлүшүп коюуну да унутпаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.